sanırım bağlar. Bizden bugün göstermenin ötürü temamız Bayan Doğuş'un türlüğü. Негізінен сіздер Баян Doğuş және оның келесімен ушанседағы бір жолы қайталап қойын. Баян Doğuş грамматикалық жақтан сөйлемнің иесіне бас иіп, анын қимыл әрекетін, абалын, сыпатын, мүнөзүн, санын, ким, эмне экендигин билдирүүчү баш мүчө. Баян Doğuş дайыма ээге баш иіп, аны жак, сан боюнча өзгөрүп турат. Тутумуна карай негизинен Баян Doğuş жөнөкөй жана тутумдаш болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй Баян Doğuş деген сиздер билесиздер. Бир гана Баян Doğuşтон башкача айтканда бир гана сөздөн турган сөздөр жөнөкөй Баян Doğuş. Ал эми тутумдаш Баян Doğuş деп эки же андан ашык сөздөн турган Баян Doğuş сөздөрдү тутумдаш Баян Doğuş деп атайбыз. Баян Doğuşтун түрлөрү этичтик Баян Doğuş жана атоочтук Баян Doğuş болуп экиге бөлүнөт. Этичтик Баян Doğuş деген эмне бар? Эгерде сүйлөмдө Баян Doğuş этиш сөздөдөн болсо, ал анда этичтик Баян Doğuş деп аталат. Мисалы, биз мектепке кирдик. Сүйлөмдүн Баян Doğuş'u бул жерде кирдик. Биз мектепке эмне кылдык? Кирдик. Ким мектепке кирдик? Биз мектепке кирдик. Кийинки сүйлөм. Ушуга эле дагы бир мисал. Айганыш кыргыз тилинен экзамен берди. Айганыш эмне кылды? Берди. Ким кыргыз тилинен экзамен берди? Айганыш сүйлөмдүн эси. Андан кийин балдар атоочтук Баян Doğuş'ка өтө турган болсок, атоочтук Баян Doğuş деген эмне? Сүйлөмдө Баян Doğuş атооч сөздөрдөн тактап айтканда зат атооч, сын атооч, сан атооч жана башка сөз түшүнүктөр болсо, демек ал атоочтук Баян Doğuş деп аталат. Мисалы, өнөр алды кызыл тил. Өнөр алды эмне? Кызыл тил сүйлөмдүн Баян Doğuş'u болот. Эси бул жерде өнөр алды. Дагы ушуга эле дагы бир мисал, биздин өлкө тоолуу. Биздин өлкө кандай? Тоолуу. Бул жерде Баян Doğuş'тун милдети сын атооч аткарып жатат. Ал эми эмне тоолуу? Өлкө сүйлөмдүн ээси болуп калат. Эгерде силерге түшүнүктүү болсо, китебиңердеги 255-көнүгүнү карайбыз. Анда сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, Баян Doğuş'тарды табабыз. Силер балдар дептерге жазып жатканда Баян Doğuş'ту эле эмес, ээсин кошо таап коюп койгула. Мисалы, биринчи сүйлөмдө Кыял апасына ар дайым жардам берет. Кыял эмне кылат? Жардам берет. Ким? Кыял. Мына бул жерде сүйлөмдүн Баян Doğuş жардам берет. Тутумуна карай кандай Баян Doğuş болду? Жөнөкөй же тутумдаш. Бул жерде эки Баян Doğuş сөздөр туруп жатат. Демек, тутумдаш Баян Doğuş деп билебиз. Апам кийим тигет. Апам эмне кылат? Бул жерде сүйлөмдүн Баян Doğuş'u тигет. Ким тигет? Апам. Мындай балдар, эми ушуну мааниси жактан жакындаштырып өзгөртө турган болсок, менин апам тигүүчү болот. Менин апам тигүүчү.
эмнени байкап ким? Апам. Тигүүчү деген бул атоочтук баяндоочта, ал эми тигет деген этичтик баяндооч болуп өзгөрдү. Андан калганын силер өз алдыңарча улантасыздар. Андан кийинки 257 бөлүгүндө сүйлөмдөрдүн баяндоочунун түрлөрүнө карай жазгыла деп тапшырма бериптир. Мисалы, доскага дептерди экиге бөлүп алабыз. Этичтик, анан атоочтук. Биринчи сүйлөм: акыл тозгоочу тон, илим түгөнбөгөн кем. Бул жерде баяндоочто акыл тозгоочу эмне? Тон. Баяндоочу илим түгөнбөгөн кен эмне? Кем. Бул жерде балдар менен ошол көнүгүүнү жазык түрүндө эмес, ооз эки түрүндө силер экрандын ар жак бетинде отуруп иштесеңер болот. Алган билимиңерди бышыктоо иретинде. Дептерге жазыштын кереги жок. Мына ушундай кылып эки бөлүккө бөлүп ооз эки иштесеңер болот. Азаматсыңар балдар, үйгө тапшырма: этичтик баяндоочко 2 сүйлөм,